Бюджетти түзгөн мамлекеттик органдардын бири катары салык кызматы түзүлгөндүгүнүн 32 жылдыгын белгилөөдө. 1990 жылы салык кызматы 6 ведомство болуп түзүлгөн. Ошол мезгилде ири өнөр жай басымдуулук кылып, салык төлөөчүлөр аз эле болгон. 1996 жылы биринчи салык кодекс иштелип чыккан. Салык төлөөчүлөрдүн укуктары жана милдеттери иштелип чыгып, патент системасы киргизилген. Андан бери салык мыйзамдары салык салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана калк үчүн милдеттенмелерди жеңилдетүү максатында бир нече жолу өзгөрдү. 2009 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынып, анда салыктардын саны 16дан 8ге чейин кыскарган. 2013 жылы салык кызматынын борборлоштурулган маалымат системасы иштей баштаган. Кызмат көрсөтүүлөр, отчетторду жана декларацияларды берүүдөн баштап, салыктарды төлөөгө чейин этап менен онлайн форматка өтүүдө. Чогултулган салыктардын суммасы жыл сайын өсүүдө. Алсак, 1990 жылы 11 миллион сом жыйналса, 1995 жылы 2 миллиард сом, 2000 жылы 5 миллиард сом, 2005 жылы 8 миллиард сом чогултулган. 2010 жылы бул цифра 24,2 миллиард сомду, 2015 жылы 50 миллиард сомду, 2020 жылы 63 миллиард сомду, 2021 жылы 106 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2022 жылы 155 миллиард сомдон ашык салык чогултуу планы турат. 2021 жылдан тартып фискалдык тармакты, анын ичинде салык кызматын реформалоо боюнча жегердүү иштер башталган. Башкарууну жакшыртууга, жол жоболорду жөнөкөйлөштүрүүгө жана санариптештирүүгө, салык жүгүн төмөндөтүүгө жана бизнести көмүскөдөн чыгарууга багытталган фискалдык системаны реформалоо ишке ашырылат. Элибиздин бийликке болгон үмүтүн актоо, экономиканы өнүктүрүү боюнча урматтуу президентибиздин тапшырмасын аткаруу үчүн салык кодексинин жаңы редакциясын кабыл алдык. Аны 1 январдан тартып ишке киргиздик. Башкы максат көмүскө экономиканы кыскартуу, салык процедураларынын баарын санарипке өткөрүү, ишкерлерге жеңил шарттарды түзүү, салык мыйзамдарын дүйнөлүк экономикалык динамикага шайкеш келтирүү, инвестицияга жана ишкерлерге фискалдык гарантия бул өнүгүүнүн айкын жолу. Экономикалык патриоттуулук ар бирибиздин милдетибиз. Мамлекеттик бюджеттин көбөйүшү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизип, тез жардам жана өрт өчүрүүчү унаалар, мамлекеттик коргоо үчүн коргонуу каражаттары сатып алынууда. Биздин негизги максатыбыз контролдоочу органдын образынан сервистик кызматка өтүү, ишкерлерди онлайн тейлөөгө өткөрүү жана натыйжалуу башкаруу аркылуу салык кызматы алдыга коюлган милдеттерин ийгиликтүү аткарып жатат. Сервиске багытталган кызмат көрсөтүүнү киргизүү, салыктык башкаруу процесстерин автоматташтыруу, салыктарды жыйноонун кыйла прогрессивдүү системасына өтүүгө мүмкүндүк берет. Реформалоонун ийгиликтүү мисалы катары ишкерлерди тейлөө борборун айтсак болот. Анда бизнеске кызматтардын толук спектри көрсөтүлөт. Өлкөбүздүн жарандарынын салык маданиятын жогорулатуу салык саясатынын стратегиялык милдеттеринин бири. Ошол себептен салык төлөөчүлөр жана калк арасында түшүндүрүү иштери туруктуу негизде жүргүзүлүүдө. Ошондой эле салык төлөөчүлөр менен шериктештикке жана ишенимге негизделген өз ара мамилелерди түзүү боюнча салык кызматкерлерин окутуу иштери жүргүзүүдөбүз. Биздин максатыбыз кызматкерлерди үзгүлтүксүз окутуу, программалык камсыздоону, инфраструктуралык жабдууларды жакшыртуу жана квалификациялуу IT адистерди тартуу. Бул заманбап салык кызматтарын көрсөтүүгө, ошондой эле бизнес менен терең интеграциялоого мүмкүндүк берет. Смарт салым долбоору салык кызматынын баардык санариптештирүү багыттарын берет. Анын алгачкы этаптары болуп электрондук эсеп фактуралар, товардык транспорттук коштомо кагаздар, ККМ онлайн, товарларды санариптик маркалоо жана санариптик акциз саналат. Системаны онлайн пайдаланууга өтүү боюнча калк арасында үзгүлтүксүз кеңештер жана түшүндүрүү иштери бул ишенимдүү мамилелерди түзүү жана салык төлөөчүлөр менен жакындашуу боюнча туруктуу жана активдүү иш болуп саналат. Салык кызматындагы реформалар жарандардын салык милдеттенмелерин аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Салык кызматы мындан ары да натыйжалуу иш алып барууга умтулат.
Бул албетте бири-бири менен өз ара байланышта болуу. Салыктык чегерүүлөр канчалык көп болсо, калктын жашоо шарты ошончолук жогору болуп, өлкөнүн коопсуздугуна, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият тармагына инвестициялар ошончолук көп болот. Жалпысынан жаш муундар үчүн мыкты келечек, заманбап жана ачык айкын салык системасы өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүнүн жана ийгилигинин ачкычы.